Мынакей, дагы кандай жаңылыктар болуп кетти экен деп сизди кызыктырып турду эле. Анда мына дал ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр эмне болгонун. Путинге эмне болду? Путин Кыргызстанга жардам бере баштаганы байкала баштадыбы? Эгерде Артем Новиков премьер-министр ордунда калса, анда Путин мындан дагы байма-бай жардам көрсөтө баштайбы? Эл чындыкты билсин. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер Артем Новиков 30 жашында экономика министри болуп дайындалып, бейнеси көпчүлүктү кызыктырды. Себеби дегенде, дегенде эле ишке киришер замат көптөгөн жыйынтыктарды көргөзгөнү байкалууда. Эми минтип 3 айдан бери өлкөдөгү эң бийик кызматтардын бирин аркалап, кези келгенде кыргызча сүйлөй коюп, соц тармактардагы талкууларга себеп болууда. Исхак Разаковдун ысымы берилди. Барыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер. Өзүнүн жасаган иштери менен калың катмарлуу элдин талкуусуна түшүп, көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. Себеби Артем Новиков өзүнүн иштери менен жыйынтык көргөзүп аткандыктан көпчүлүк элдер аны колдоп аткандыгы байкалууда. Башкаларга салыштырмалуу, буга чейинкилерге салыштырмалуу Артем Новиков жакшы иштеп берери дагы көрүнүп турат. Артем Новиковду кетирбей эле өз ордунда калтыргылачы деген сураныштарды комментарийлерде дагы байкоого болот. Ал эми сиз дагы Артем Новиковду колдоп, сиздин дагы оюңуз мына ушундай болсо, анда бул видеого лайк басалы. Эми мына бул басылган лайктарды карап эле Артем Новиковду канчалык эл колдоп аткандыгын дагы бир байкап коюңуз. Анын анча-мынча жакшы билбесе дагы, айрым расмий иш-чараларда кыргызча учурашып, кээ бир кайрылууларын кыргызча сүйлөгөнү көпчүлүккө жага түштү. Кызым 1-класстан бери кыргыз тилин окуп келе жатат. Анын сабагын карап отуруп, биздин мектептерде башка тилде сүйлөгөн балдарга кыргыз тилин үйрөтүү методун өзгөртүү керек экен деп ойлодум. Азыр үйрөтүү ыкмасы бир аз таталыраак. Жеке өзүм тууралуу айтсам, кыргызча сүйлөп жатканда бир нерсени туура эмес айтып алуудан корком. Ошондуктан сөзүмдүн маанилүү жерлерин расмий тилде орусча айтууга аргасызмын. Негизи күн сайын 2 сааттан окуса 3-6 айдын ичинде эркин сүйлөп калса болот экен, деди Новиков. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Коронавирус менен күрөшүү үчүн Россия Кыргызстанга кезектеги жардамын жөнөттү. 2021 жылдын 15 январында Кыргызстандын Россиядагы элчилиги керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана адамзаттын бакубатчылыгы чөйрөсүндө көзөмөл боюнча федералдык кызматы Роспотребнадзор тарабынан COVID-19 коронавирус инфекциясынын лабораториялык диагностикалоого 20 000 изилдөө жүргүзүү реагенти алынганын билдирди. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен билдиришкендей, ошол эле күнү гуманитардык жүк Кыргызстанга жиберилген. Аталган гуманитардык жардамды кабыл алуучу болуп, Кыргызстан саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык департаменти эсептелери маалым болду. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда президенттердин, премьер-министрдин жана депутаттардын айлыгын түшүрүү сунушталды. Мындай мыйзам долбоору Дастан Бекешов тарабынан сунушталды. Анын айтымында ал бул мыйзам долбоорун декабрь айынан башында эле иштеп чыккан, бирок жогорку кеңеш коомдук талкууга койбой келген. Мен депутаттардын, президенттердин жана премьер-министрдин айлыгын азайтуу долбоорун иштеп чыктым. Бул акыйкат чечим болот. Жашоо шартка жеткиликтүү акчаны айлык кылып берсек жакшы болот, деди ал. Мындан тышкары ал жогорку кеңешке бул боюнча 2 жолу кат жазганын, бирок майнап чыкпай жатканын кошумчалады. Андан соң Рыскелди Момбеков мындай деп чыкты: депутаттардын айлык маянасын 5000 сомго түшүрүү бул шылдың. Мындай оюн жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков билдирди. Мындай мыйзам жөн гана шылдың.
Айлыктарды 5000ге чейин түшүрүп койсо анда депутаттар кантип иштейт? Азыр ишкерлер менен бандиттерге гана акча бар. Анда парламентке жалаң акчалуулар келиши керек болуп калат. Айрым депутаттарга $5000 айлык эмес, кээ бир депутаттардын кошумча каражат тапчу булактары такыр жок. Эми элестет, депутаттын айлыгы жардамчыдан же шопурлардан аз болсо, депутаттык кызмат бул жогорку саясий кызмат да. Демек азыркы алып жаткан айлыктарына татыктуу эле деп эсептейм. Бир эле президенттик аппарат бир жылда 1,5 миллиард керек дейт. Ал эми парламент 750 миң сомго роторун журналисттер айтып эле жүрүшөт. Кыскартууну ошол жактан башташ керек дейт депутат Рыскелди Момбеков. Эл чындыкты билсин. Россиянын президенти Владимир Путин өкмөт менен мамлекеттик кеңештин профилдик комиссиясына мигранттарды курулуш тармагына жумушка алуу боюнча жеңилдиктерди, талаптарды жөнөкөйлөтүү талабын койду. Чет элдик жарандар ишке баардык санитардык талаптарды сактоо менен, бирок кыйынчылыгы жок алынышы керек. Россия өкмөтү бул боюнча өз сунуштарын 1 мартка чейин берет. КМШнын айрым өлкөлөрүнүн жарандарынын жумушка алууда COVID-19 инфекциясынын тарап кетишин алдын алуу үчүн баардык чаралар аткарылышы керек. Ошол эле учурда жумушка алуу жолдору жеңилдетилсин деп айтылат тапшырмада. Жыйында Россиянын вице-премьери Марат Хуснуллин учурда курулуш тармагында жумушчу күч жетпей жаткандыктан айрым долбоорлорду убагында бүтпөй калуу коркунучу бар экенин айтты. Ал эми Татарстандын президенти Рустам Минниханов Владимир Путинге ар кайсы объектилерге атайлап мигранттарды алып келүүнү сунуштады. Эл чындыкты билсин. Вы никто. Өмүрбек Текебаев, мен дагы деле жогорку кеңештин депутатымын. БШК соттун чечимине даттануу көздөп жатат дейт жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев. Бул тууралуу ал АК-пресс агенттигине билдирди. Анын айтымында соттун өкүмү саясий чечим болгону туура эмес, соттун өкүмүнө күчүнө кирди. БШК соттун чечимин аткарууга же апелляциялык даттануу менен жогорку сотко кайрылууга 3 ай бар. Ошондуктан мандат ушул убакытка чейин менде. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Бирок азырынча БШК туура чечим чыгараарына ишенип, мендеги маалымат боюнча соттун чечимине даттануу көздөп жатат, деди Текебаев. Аткаргыла, бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Мен өзүм ошондой принципиалдуу адаммын. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген $100 миллион сатылган эмесми? Азыр дагы сатылбайм. Мына Камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөмүн ошону. Ал элемес Камчыбек Ташиевдин дагы чындык үчүн чыркырап, келечекти көрө билгендей айткан экен деп элдин баары ыраазы болушууда. Себеби алар билет. Эртең мен Кудай кааласа, Алла Таалам буйруп, эл журтун бийликти колго берип кое турган болсо, ушул акмактар эч качан бийликке жакындабашы билет. Элим жеримдеги элдин арасынан чыккан жөнөкөй адамдар бийликке келип, эл башкарууга биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз туган. Биз Кудайдын буйругу bir күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Эл чындыкты билсин. Чыныгы досуңдун ким экени башыңа кыйынчылык түшкөндө билинет дегендей, достуктун бекемдиги дагы ошондой турмуштун өйдө ылдый учурунда сыналат экен. Мындан улам Камчыбек Ташиевди достуктун символу катары бааласак дагы болчудай. Мына ушундан улам Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин достугу эл арасында дагы сөз болууда. Анткени баарыбыз эле жакшы билгендей, Садыр Жапаров абакта жаткан учурдан баштап ага баардык жагынан колдоо көргөзүп, жанында дем күч берип жүргөн. Чыныгы достук деген мына ушундай болот. Дос болсоң Камчыбек менен Садырдай дос бол деген лакап кептер тарап отурган кез. Мына ошондуктан биз дагы Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун достугуна жана иштерине мындан ары дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ташиевдин тайманбастыгы, Жапаровдун чечкиндүүлүгүнүн аркасында бул эки инсан биргеликте ынтымакта көп ийгиликтерди жаратышат жана Кыргыз мамлекетин, Кыргызстанды өнүктүрүп тарыхта калышат деген үмүттөбүз. Эч кандай баягыдай провокационный баягы Садырга артылуу сөздөрдү азыр жаман нерсени айтып атышат, мага дагы айтып атышат. Бирок булардын баарын артка калтырабыз деген ойдобуз. Мындан да оор нерселерди чогуу өткөнбүз.
Мына ошондуктан келгиле Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин достугуна бекемдик жана иштерине ийгилик каалап, мына бул видеого лайк басалы. Эл чындыкты билсин. Анан добуш берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен, ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, мага жардам берип туруңуздар. Ооба туугандар, Садыр Жапаровго чындыгында эле кыргыз элинин баарыбыздын, ар бирибиздин колдообуз керек. Садыр Жапаров өз айткандай, болду эми президент болдуң деп таштап койбостон, мындан ары дагы Садыр Жапаровду ушул күнгө чейин кандай колдоп келсек, мындан ары дагы так ошондой колдоп туралы. Себеби дегенде баарыбыз эле калың катмарлуу элдин көпчүлүгү билип калгандай, кыргыз эли үчүн күйгөн, кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон мына ушул Садыр Жапаров гана болду. Ал эми буга чейинкилерди аттарын атабай эле коелу. Себеби дегенде баарыбыз, ар бирибиз кимдин ким экенин ачык айкын эле өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондуктан биз дагы кыргыз мамлекети үчүн кайдыгер карабастан өз оюбуз менен бөлүшүп коюуну чечтик. Ошондуктан кыргыз элим, келиңиздер, Садыр Жапаровдун колуна кол болуп, күчүнө күч кубат болуп, мындан ары дагы колдоп, коргоп туралы. Садыр Жапаровго чындыгында эле биздин, ар бирибиздин колдообуз керек. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Эл чындыкты билсин.